Мамлекеттин 30 жылдык алкагында болуп аткан иш чаранын бирөөсү. Мына автору бул киши. Ага, эмне үчүн эмнеге Ачекейге орнотуңуздар башка? Билесизби? Ушундай жерде алыш, мына ушул жерде дагы Ачеке. Алда музыканы токтотуп коюңарбы, я. Бул жерде дагы мерден алыш, мындайча айтканда, бул жердин баасы мен сизге айтайын бир $80.000 жерде. Ойлоп көрсөңүз. Мамлекеттен алыш. Аларга кат жазып. Мына Тамила Маматованын мыкты скульптурасы бар. Чыңгыз Айтматовго арналган. Бийиктиги 3 метр. Эмне болот? Мамлекетке кайрылганбыз. Эмне болот? Мамлекет бүгүнкү күндө тилекке каршы бир Кудай кааласа 2 жыл сайын эле шайлоо болуп, ошо менен жүрүп атабыз баары. Азырда шайлоо. Ага жазасыңар мамлекетке. Алар деген убакыт өтөт экен. 5 жыл, 10 жыл, ай өмүрү кыска. Эстебес Турсуналиев айтчу, тез болгону жакшы го, бир өлүмдөн башканын депчи. Мурда сыяктуу тез кыла турган жумуш болсо кылыш керек. Андан ары кете бериш керек. Анткени Илон Маск биз мындайларды чечип жүргөнчө Марска жетип калды учукчу. Мындай нерсени керек эле тез ыкчам кылып, кадам шилтеп, тез динамикалык өтөш керек. Мен ушундай ойлойм. Ошол себептен бул ушундай жеке менчик орунга, жеке менчик идеясы менен, бирок таланттуу архитекторлор менен, таланттуу скульпторлор менен, таланттуу айыл башчылары менен, мына айыл, буга Кыргызстан айылы Кыргызстан, бирок карасаңыз кандай айырмасы бар. Эч кандай кашасы жок эле, эч кандай забору жок эле, баары жашнабай эле, кичинекей эле жерде жашаса болот экен. Көрсөткөн айылдын башчысы менен чечип жасап койдук. Бул жерге келип көргөндөр аз болот деген сөз болот деми? Көрөт, эмне үчүн көрбөйт? Бул жер ансыз дагы кечинде кандайдыр бир эс ала турган жай болуп калды. Бул жерде баары өтүшүпчү. Мына атайын көрүш көрө турган болот. А эгерде баарыбыз көрөлү десек, баарыбыз мамлекетке кайрылалы, урматтуу президентке кайрылалы, дагы мындай эстеликтер чынында чок ортосунда туруш керек мындай эстелик. Бийик, кимде ким Москвада болсо эстегиле, Тишинский площадь деген бар. Ошол жерге грузиндер бийиктиги 30 метрлик келген өздөрүнүн таңбасына эстелиги бар. Тишинский площадьда ошол жерде биз окуганбыз. 30 метр. Эмне үчүн чынында эле мындай эстеликтер бир шаардын чекесинде туруш керек. Мындай эстеликтер деген бийиктиги 30-50 метр болуп, шаардын чок ортосунда туруш керек. Ошондо келгендер. Мына келгендерге сиз журналистсиңер. Сиз сурап көрсөңөр келгендерден. Байыркы кыргыз жазуусун билесиңерди, сурасаңар, ким издеген болбосун сурасаңар. Билбейт эч ким. Көчөгө чыгып сурасаңар, 80% билбейт. 90%. Болбош керек. Башка сөз